Россиянын Санкт-Петербург шаарында 12 жашар бала өз энесин мыкаачылык менен өлтүргөн. Бул тууралуу Россиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык окуя 26 октябрда болгон. 12 жашар бала энесинин бетине ысык суу куюп, кайчы менен кескилеп, шампур сайып өлтүргөн. Муну баланын эгизи карап турган. Бала психологиялык жактан жабыркайт. Батирде баланын атасы мас абалында болгон. Ал ойгонгондо көргөн көзүнө ишене албай өзүнүн ата-энесине кабарлаган. Алар милицияга билдирип, учурда трагедиянын чоо жайы териштирүүлүүдө. Балдар менен психологдор иш алып барууда. Бишкек шаарынын Кулиев көчөсүнүн боюнда өлгөн адамдын сөөгү 3-4 күн жаткан. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Ага эч ким көңүл бурган эмес, милиция же тез жардамды эч ким чакырган эмес. Маалыматка караганда, видеонун автору жерине тез жардамды чакырып, келген дарыгерлер ал адамдын өлгөндүгүн тастыкташкан. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы бул тууралуу маалымат тарата элек. А Кулиева на улице труп мужчины лежит. Уже может там 3-4 дня. Всем насрать. Все даже не посмотрят. Никому он не нужен уже. Даже в милицию не позвонят. Сейчас вызвал милицию. Вот. Сказали, что в течение получаса 40 минут приедут. Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгын ыйгаруу боюнча комиссиянын курамы бекитилип, тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, жаштар сыйлыгын ыйгаруу боюнча комиссия 2019 жылдын 8 ноябрына чейинки мөөнөттө талапкерлерге сыйлыктарды ыйгаруу жөнүндө чечимди кабыл алышы зарыл. Эске салсак, Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгы 2000 жылы негизделген. Сыйлыктын негизги максаты республиканын мыкты чыгармачыл күчтөрүн мекенчилдик маанайда жаштарды тарбиялоочу жана демократиялык кайра түзүүлөргө багытталган чыгармаларды жаратуу, салттуу, адеп ахлактык, маданий көөнөрбөс баалуулуктарды өнүктүрүүгө жана сактоого, жаш муундарды гуманизм жана рухий дене бой жактан тарбиялоо принцибин бекемдөөгө тартуу болуп эсептелет. Сыйлык 11 номинация боюнча 2 жылда бир жолу ыйгарылат. Британияда аял 81 жаштагы атасынан 3 жолу кош бойлуу болуп ала төрөгөн. Аял өлүр алдында атасынын өзүнө жасаган адепсиз иш-аракеттери тууралуу күйөөсүнө айтып кеткен. Өз кезегинде күйөөсү ДНК текшерүү жасатып, натыйжасын полицияга кабарлаган. Натыйжада адепсиз атасы 4 жылга соттолду. Каза болгон аял Ашраф хандын 4 баласынын бири болгон. Ал Пакистанда төрөлгөн. Аял турмушка чыгаар алдында атасы менен бирге Брэдфорд шаарына көчүп келип, 3 баласын дүйнөгө алып келген. 1980 жылдардын башында аял бир жигит менен таанышып, турмушка чыккан. Ал мындан 25 жыл мурда өлөр алдында күйөөсүнө шумдук окуяны айтып берген. Бирок күйөөсү дароо полицияга арызданган эмес. Ал балдардын психикасын жабыркатып албоону ойлоп, аларды өз баласындай тарбиялап өстүргөн. Дарыгерлер балдарды текшерген кезде алардан кан аралашуудан келип чыккан түрдүү ооруну аныкташкан. Мындан тышкары алар атасы өздөрүн дайыма урушарын айткан. Өз кезегинде бул окуяда балдардын психикасы менен ден соолугуна терс таасир эткен. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 октябрда эсептөө палатанын төрагасы Улукбек Мариповду кабыл алды. 2019 жылдын 9 айынын аудитордук иш-чараларынын натыйжалары, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мамлекеттик финансы каражаттарын калыбына келтирүү иштери тууралуу маалымат угулуп, улуттук аудит системасын жакшыртуу боюнча чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы улуттук жана мамлекеттик программаларды натыйжалуу ишке ашыруу максатында конкреттүү объектке байланып аудит өткөрүүдөн
алыстап тематикалык аудиттерди өткөрүүгө өтүү керектигин белгиледи. Ошондой эле социалдык тармакка, өзгөчө саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн каражаттардын натыйжалуу пайдалануу боюнча көзөмөлдү күчөтүүнүн өзгөчө маанисин баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле эсептөө палатасы стратегиялык аудитке өтүп, анын аналитикалык функциялары жана колдонуу ыкмаларын усулдук жагына басым жасоо менен ишке ашыруу керектигин белгиледи. Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов берилген тапшырмага ылайык ачык айкын иш жүргүзүүнү жогорулатуу боюнча мамлекеттик аудиттин заманбап санарип технологияларын киргизүүдө активдүү иштер жасалып, аны менен бирге эсептөө палатасынын операциондук иштерин автоматизациялоо, аудиттин дистанциондук ыкмаларын өнүктүрүү, санарип инфраструктурасынын негизинде калк менен байланыш механизмин киргизүү иштери жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Аудитордук ишти жүргүзүүнү эл аралык стандартка өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Ал бюджеттик мекемелерди өлкө аймагындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын негизсиз текшерүүнү азайтуу боюнча укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып жүргүзүлүп жаткандыгын кошумчалады. Натыйжада негизсиз текшерүүлөр кыйла төмөндөгөн. Улукбек Марипов ошондой эле эсептөө палатасында өз түзүмүн таза эмес кызматкерлерди аныктап, алардан тазалануу боюнча системалуу иш жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Жакында эле Москвадан келген Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр аспирантурага тапшыра элек. Бул тууралуу КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Темирлан Султанбеков кабарлаган. Анын айтымында Кадыр Атамбаев жогорку окуу жайды тандай элек. Бүгүнкү күндө Орусиянын алдыңкы делген 3 жогорку окуу жайынан чакыруу келген. Ошондой эле Германиянын канцлери Ангела Меркелден дагы немис университеттерине тапшыруу сунушу түшкөн. Азырынча окуу процесси баштала элек. Ага дагы ойлонууга убакыт бар, дейт Султанбеков. 26 октябрда Ош облустар аралык бириккен клиникалык оорукананын короосунан табылган белгисиз адамдын денеси чирий баштаган. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков тастыктады. Турмуш басылмасы 26 октябрда түндө Ош шаарындагы оорукананын короосунан 30-35 жаштардагы эркек кишинин денеси табылганын жазган. Маркумдун каза болгонуна 2 айдан өтүп калганы белгилүү болду. Аталган факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Gebertirim lan sizi. Ağzını sikinin ilk neleri. Sen oynadın tokunu amına koyup hep yüzünden ağzını siker sen verdiğim emeklere lan. Ne lan bu rezalet? Түркияда футбол боюнча жаштардын Кайсери Мейсу спор командасынын башкы машыктыруучусу Халид Курт оюндан жеңилип калган командасын сабаган. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тараган. Видеодо машыктыруучуга командасынын ойногон оюну жакпай кийинчүүчү бөлмөгө кирип, ар бир баланын бетине уруп чыкканы тартылган. Видео аз убакыттын ичинде социалдык тармактарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына тарап кеткен. Социалдык тармактардын колдонуучулары машыктыруучуга түркиялык Газмяс деген ат коюшкан. Түштүк аймактык илимий жүрөк кан тамыр хирургиялык борборунун кардиохирургу Калдарбек Абдраманов жана анын кесиптештери жүрөк кан тамыр системаларына жасалуучу сейрек операция жасашты. Оорулуунун жүрөгүнөн шаар формасындагы тромб алынып салынган. Операция ревматизм анализи менен өткөн аптада жасалган. Аталган жагдайга хирург алгачкы ирет туш болгонун белгилейт. Негизинен буга чейин медицинада тромб шаар формасында кесиккен эмес. Тромбдун көлөмү 6,7 сантиметрди түзөт. Кардиохирургтун билдирүүсүндө операция ийгиликтүү аяктаган. Белгилей кетсек, Калдарбек Абдраманов 2014 жылы электр жарыгы өчүп калса дагы операцияны фонарик менен жасап аягына чыккан.
Бишкек шаарындагы Москва көчөсүнүн жогорку катмары асфальт бетон менен төшөлүп башталды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жол оңдоо иштери Панфилов көчөсүнүн батыш тарабынан башталды. Москва көчөсүнүн Тоголок, Молдо менен Исанов көчөлөрү менен кесилишкен тилкелери убактылуу жабылат. Ал эми Москва көчөсүнүн Панфилов менен Логвиненко көчөсү кесилишкен бөлүгү ачылды. Мындай чектөөлөр кудуктарды коррекциялоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу болгон. Бишкек шаарынын тургундары президенттин аппаратына бузуулар жөнүндөгү кодекс, атап айтканда түкүрүк боюнча кайрылышкан. Бул тууралуу президенттик аппараттын жарандардын кайрылуусу менен иштөө бөлүмүнүн башчысы биринчи радионун эфиринде билдирди. Анын айтымына караганда президенттик аппараттын бөлүмү бузуулар жөнүндөгү кодекс боюнча маалыматты тиешелүү органдардан тактаган. ИИМдин маалыматына караганда 2019 жылдын 9 айында бузуу боюнча 24682 протокол түзүлүп, 36 миллион 229 миң сомго айып салынган. Анын ичинен 7 миллион 405 миң сом төлөнгөн, деди Субанов. Субанов билдиргендей, бузуулар жөнүндөгү кодекстин 51-неси, атап айтканда коомдук жайдагы бузуулар, тамеки тартуу, түкүрүү боюнча 9 айда 11.437 протокол түзүлгөн. Айып пулдун жалпы суммасын 5 миллион 859 миң сом түзөт. Анын ичинен 1 миллион 400 миң сом төлөндү. Ошондой эле 5500 жаран эскертүү алды, деди ал. Өзбекстанда мугалимдер тарабынан кордук көргөн окуучу өз жанын кыйды. Бул тууралуу Өзөдлик жазып чыкты. Окуя 19 октябрда болгон. 15 жашар бала каналга секирип каза болду. Маркумдун классташтарынын жана апасынын айтымында окуучу мындай кадамга мугалимдер тарабынан кордук көргөндөн кийин барган. Окуя болгон күнү маркум бала мектепке телефон көтөрүп келген. Мугалимдер окуучуну шылдыңдап сабап салышкандыгы айтылууда. Менин жолдошум Россияда иштейт. Мен талаада иштегендиктен балам инисин балабакчага алып барган. Ошондуктан өзүмдүн телефонумду берип койгонмун. Мугалимдер менин баламды басынтып сабап салышыптыр. Ал чыдабай өз жанын кыйган, деп билдирген маркумдун апасы. Классташтары дагы бала мугалимдер тарабынан сабылгандыгын көрүшкөн. Баткен облусунда октябрь айынын ичинде мамлекеттик белги рульда аттуу рейдтер өтүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 28 октябрда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Чолпонбай Арстанбеков билдирди. Анын айтымында рейдтердин алкагында 553 протокол түзүлүп, мас абалда унаа башкарган 19 айдоочусу кармалды. 108 айдоочу ылдамдыкты ашырып айдагандыгы үчүн кармалса, айдоочулук күбөлүгү жок унаа айдаган 3 адам кармалды. Унаасынын документтери жок 24 адам аныкталып, жасалма мамлекеттик белги тагып алган 1 айдоочу. Терезелерин караңгылатып башкарган 7 адам такталды. Айып аянтка 51 унаа киргизилди. Hey! Ben! Direkt! Иттерин суунун жээгинде ойнотуп жаткан киши көз көрүүнө бирөөсүн крокодилге жетирип жиберди. Бул убакта ал суу жээгинде аларды телефонго тартып жаткан. Күтүүсүз чыга калган крокодилден 2 ит качууга үлгүрдү. Бирөөсүн жырткыч тирүүлөй жутуп алды. Муну көрүп турган иттин ээси кыйкыргандан башка колунан эч нерсе келген жок. Окуя Австралияда болгон. Урматтуу элчимиз, саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Бүгүн 28 октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Улуу Британиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Чарльз Гаррет менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштардын учурдагы абалы, парламенттер аралык кызматташтык маселелери талкууланды. Төрага Дастанбек Жумабеков
Каримов алгач элчини Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн башталышы менен куттуктап, мамлекеттер аралык байланыштарды кеңейтүүгө салым кошоруна өмүр тартарын билдирди. Ал Кыргызстандагы жаңыланууларга токтолуп, биз адам укугун жана мыйзам үстөмдүгүн жактаган парламенттик демократиялык башкаруу багытын тандап алдык. Андыктан бул жаатта тажрыйбасы мол Улуу Британия өлкөсү менен кызматташууга кызыктарбыз деди. Ошондой эле Кыргызстан бардык өнөктөштөр менен өз ара саясий диалогду чыңдоого жана ар кандай багыттагы алакаларды арттырууга даяр экендигин айткан Дастамбек Жумабеков соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, ошондой эле чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу башкы максаттарыбыздын бири. Ага ылайык элчилик ишмердүүлүгүңүздүн алкагында аталган багыттар боюнча жигердүү иш алып барасыз деген ишеничтемин деп кошумчалады. Өз кезегинде Чарльз Гаррет айтылган бардык маселелер маанилүү экенине токтолуп, элчилик ишмердүүлүгүнүн алкагында парламент аралык байланыштарды кеңейтүүгө да өзгөчө басым жасарын белгиледи. Биз мамлекет менен жеке ишкердик чөйрөсүнүн ортосундагы өнөктөштүктү жакшыртууга, анын ичинен жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы бизнести жана ишмердүүлүктү өнүктүрүү боюнча кеңештин ишине көмөк көрсөтүүнү улантабыз деди ал. Буга кошумча элчи парламент аралык кызматташтыктын алкагында эки тараптуу иш сапарларды уюштуруу маселесин көтөрүп, жолугушууда 2020 жыл өтө турган парламенттик шайлоо тууралуу да сөз болду. Кытайда 67 жаштагы кемпир салмагы 2,5 килограммды кыз төрөдү. Бул тууралуу South China Morning Post маалымат агенттиги бүгүн жазып чыкты. Маалыматка караганда наристе төрөлгөнгө чейин апасы дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп келген. Ал ай сайын текшерүүдөн өтүп турган. Азыркы учурда апасынын да, кызынын да абалы туруктуу. Жаңы төрөгөн кемпир медайым болуп эмгектенсе, анын күйөөсү адвокат болуп иштейт. Алардын бир кыз, бир уулу жана бир нече небереси бар. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун автоунааларын сүрөттөрү өзбек басылмаларына жарыяланды. Өзбекстандын мурунку ажоосунун автоунаалары илим жана билим берүү мемориалдык комплексине берилген. Президент бул унааларды 1989 жылдан 2016 жылга чейин колдонгон. Унааларды көрөм деген бардык каалоочуларга эшик ачык. Бул мемориал биринчи президент Ислам Каримовдун атын 2017 жылдын 25 апрелинде алган.